Жаркынай Кутманованы бир көрүп 8 баланын энеси деп айтуу кыйын. 3 рет катары менен эгиз балдарды төрөгөн. Чоң үй бүлө ай сайын алган 6800 сом жөлөк пул менен Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы ата-энесинин үйүндө жупуну жашайт. Эгизден үстү төрөйүн деп 8 балалуу болом деп ойлогон эмесмин. Анан ушуларды чоңойтуп атып, кайненеме рахмат дейм, апама рахмат дейм. Кайненем 15 төрөгөн да. Оор эле болот, түшүктүү. Бирок чыдайсың да, эне болгондон кийин чыдайсың. Жагымдуу да болот буларды кароо. Үй бүлө кожоюну балдарын камсыз кылуу үчүн бир нече жумушта тынымсыз иштейт. Анан калса ай сайын 13 000 сомдой сумманы банкка төлөп турууга аргасыз. Анткени мурдараак Аракеевтердин үй бүлөсү кем каржысы жана үйүн оңдоп түзөө үчүн банктан насыя алышкан. Эч нерсебиз жок. Кредит алганда баарын кредитке берип азыр ошол паса балдардын желек пул менен тирлик кылып атабыз. Анан арендага элдерден машинаны алып имчимин, анда эле айыл өкмөттөгүлөр ошибка кылып, үй бар, машинасы бар, тура эмес маалымат берип коюп турмун мен жогорку кеңештерге, жогорку жакка кайрылганда. Фактически жок. Жаркынай Кутманова Баатыр эне наамын ала элек. Анткени мыйзам боюнча 7 баласы 1 жашка толушу керек. Эң кичүү эгиздер азыр болгону 7 айлык. Бирок түгөйлөр тийиштүү документтерин чогулта баштаган. Жана бир үйдүн чырагы экинчи үйгө тийбейт деген сөз бар эмеспи элибизде макалыбыз. Биякта алыста болуп буга көп да жардам бере албайбыз. Анан колуштан келишинче анча-мынча бир туугандар карап жардам беребиз. Эми депутаттарга кайрылган же бунун эмеси жетпей атабы билбейм. Ошолор эсепке алып, катарма-катар 3 эгиз төрөлгөн деп ошол жактарын караштырып, ушул иниме бир үй эме кылса, жардам иретинде берсе жакшы болмок да. Бишкектеги курулуш компанияларынын бири көп балалуу жаш үй бүлөлөр үчүн батир берүүгө сынак уюштуруп жатканын угуп, бул жакка жолдун алыстыгына карабай келишиптир. Буйруса борбордон батирлүү болуп калсак, эң чоңу эми эле 10го чыккан 8 бала менен жашоо түшүктөрүбүз бир азга болсо да жеңилдейт эле дешет алар. Чынара Нурсеитова, Элиза Балбакова, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.